мен мүмкүнчүлүгүм чектелген биринчи группадагы майыпмын. Көз көрүү боюнча. Мен 11 жашыма чейин сонуну көрүп окуп келгенмин. Анан 11 жашымда ошо врачебный ошибканынан көзүм көрбөй калган. Мен башыман операция болгом. 6 бир тууганмын. Атам, апам бар. Алар бардыгы сонун. Эми мен ошо баягы меники тубаса эмес. 11 жашымда ошо операция болгонунан көрбөй калган да. Ата баары сонун. Ошо азыр семейлиймин. Буга чейин көп жерлерде окудум. Бишкекте өзүн-өзү самостоятельный жашоо деген курста окудум 10 ай. Андан кийин 2 жылдык медакадемияда массажный факультетте окудум. Массажистмен. Андан кийин ошо үйлөндүм. Мен келинчегим үй бүлөлүмүн мен азыр. Келинчегим дагы биринчи группадагы майып. Анда көзүмүн көрүүсү боюнча. Азыр ошо 1 жыл болду. Ошо жакында перзент болобуз, Кудай кааласа. Баары жакшы. Биз азыр Ошто турабыз, шаарда. Ошо бизге ошо шаарда эми условия болсо шаар жакшы да бизге. Төгө кылайын, Азыр. Сеники да жерде айдан, а? Жок. Сеники жерде эмеспи? Азыр. Табылайм о жерден. Мына сеники. Ошо вактыбызда китеп окуйбуз. Куран китептерди окуйбуз. Куран жаттап, ошо азыркы учурда онлайн Куран окушту үйрөнүп атабыз, арабчасын. Анан беркинде офлайн Ошмуда окуйм. Анан үйдө көбүнчө ошо Куран китеп менен алек болобуз. Мен дагы менин келинчегим дагы окуп атат азыр Куран китепти. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куран китепти баш кийимсиз окубаш керек. Азыр Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ана Куран китепти ушу тетир жагынан ачылат экен. Азыр мына жерде жиби бар. Жибин атайын жасатып алдым мен. Сен кайер келгениңизди билбей калбайын деп. Мына жерде 114-сүрө дейт. Нас сүрөсү экен. 114-сүрө Нас. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул аузу бираббил нас. Маликин нас. Илахин нас. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Нас сүрөсү 6 аяттан экен да. Мен туаса эмеспин. Капсынан эле 5 жашарыман грипп болуп, грипптен осложнение берип, ошентип көзгө таасир тийди да. Анан бирок жакшы, мен майыпмын деп өкүнбөйм.
ата-энеме, бир туугандарыма, ата-энем бир туугандарым бар жогу. Ошолор мени ушул даражага жеткирип, бул майып да, бул үйдө отуруш керек дебей, мен тескерисинче окутуп, илимди, билимди кылып, анан мындай айтканда өз тоорума кондур десем болот. Biz bizi gaz жандыргандан аябай коркчумун. Мына жолдошум өткөн газ жандырганды. Баардык жок тамактарды 100% дебейм, бирок колумдан келишинче жасайм, себеби аял кишинин үйү бактысы үйүндө эмеспи ба. Жакшы тамак жасап, жакшы бир даамдуу тамактар жасап, жолдошумду тойгузган, негизи үй бүлөмдү тойгузгандан колумдан келишинче тамак жасайм. Азыркы мезгилде кыйынчылык деле жок, себеби азыр бытова техникага бар кирдиди, мисалы стиральный машина жууп берет, тамакты тазалайбыз, пылсыздайбыз өзүбүз. Мындай айтканда кол менен жумуш кылган аз болуп калды, сөзсүз кыйынчылык жок. Көчөгө чыкканда, шаркыга чыкканда биз көбүнчө таксисттерге менен көп чакырабыз. Жакшы адамдар да көп, колунан келишинче жардам берип көрүп же эмелешет да, жакшы жардам беришет. Кыйынчылык негизи жок. Кыйналып кетти же кийинде айтпайбыз. Финансы жактан нерсе бизде көбүнчө менен ошол мамлекеттен салынат, ошол менен тилип калабыз. Siz su dedinizmi? Ha, su köpürü. Na, alma geldi ekka. Kolunuz siz? Alma geldi. Hazır çaydan da kılamdan geldi. Belki men tağam bolat, bir tuğan tağam bolat. Bular men jokto kıynalıшы мүмкүн, мен барда анча кыйналбайт. Эшке чыкканда жолдон кыйналышат, жолдон өз албай. Кошо чыгам мен эшке чыкканда. Үйдө тамак жасаганда мен немесин куруп берем, пияз, картошкалар. Жеңем өзү куруйт, бышырат. Dana, kaçındır buradaydım. Ya Allah. İzlesem kimle tavlayt. Ya Allah. Gördüğüm o erten beri de oyunu öyle geliyorum, bırak normal oynay almaya kaldım. Ben okşaş Türkiye'yle tazdı. Ben akordeonlu başta 10-15 yaşımdan beri oynayayım. Anam iki canım koşu oynayıp ketkenге biraz güç yetmey oldu, alım güçüm yetmey oldu. Anam dese dağınday, yaxşı düşüne albaytam da. Bırak buğa da bir muğalim gerek eken. Men muğalimi jok эле үйрөндүm. Ошого бир айтып деп турса, үйрөнсө болгудай.
Чай кайнаганда биз айтып эле чай кайнаганда бизге ыңгайлуу. Чай кайнаганда монтип кружкасы өзү тарактап калат да. Анан ошодон биле алабыз. Чай кайнап депчи. Ошо. Чай төгүлүп мындай ашып кетпеш үчүн мынтип алып биз оозунан ариатор алабыз. Оозунан ариатор алып туруп, анан антип чай дайнайбыз. Толкоган мынтип эле. Толкоган оңойлуу биле алабыз. Мына жер өзүңүз толкоганда мына фон истегири ысып калат да, ошондо билесиз толуп калыптыр деп. Чайды куйганда билет, аябай пияла ооруп калат. Ошондон билебиз. Мына кружканы жылдырып койдум, мына пияла чай. Өзүртө койсуң, Ошо дечесиз го сиз. Кең бала. Эй. Нанды эртең алып келесиң. Нан бар мына жерде. Анан ошо баары жакшы жашап атабыз. Жашоо жакшы, тең менен дегендей ошо келинчегим да мени туура түшүнөт, мен да аны туура түшүнөм. Экөөбүзгө мындай экөөлөп кылсак кыйынчылык жок, бардыгы. Биздин телефондор мындай да. Кадимкиде эле сиздер колдонгон эле телефондогудай да. Кадимки эле азыркы телефондор. Просто ошонун ичинде Talkback деген приложение бар. Ошону эле жандырып койсо сүйлөп калат да. Ошо экрандан эмне турганын бардыгын айтып берет. Мына жерде WhatsApp дейт, календарь дейт, WhatsApp, Samsung, страница 4 дейт, страница 2 дейт. Мен азыр апама ачалайын. Окей, Google, позвони. Кому вы хотели бы позвонить? Асылым апам. Звоню контакту. Биздин ушул даражага келишип отурганыбызга биринчи Алла себепчи, бирок ушу ата энебиз арады да эми ушунга чейинчи. Апамыз азыр эмнеге тартып атканыбызды билбей эле. Балам эртеңерден эмне кылдыңар дейт маселе. Азыр апамдар санаторияда да. Атам ачалайын. Окей, Google. Позвони. Жашоо азыр жеңил, алхамдулилла жеңил. Аны бирок өзүбүз эле кыйындап алабыз да. Анан. Assalamu alaikum, ата кандайсыз? Жакшы. Жакшы ата, денсаулыгыңыз жакшы? Жакшы. Жакшы отурасызбы? Кантип атасыз? Кантип атасыз? Шуга турам. Үйдөсүзбү? Кимдер? Ата көз ачып жумушубуз эле барып калды. Биз кыйналганыбыз ушу шаарда өзүбүздүн муктаждыгыбызды бүтүргөнгө кыйналабыз да. Өзүбүз да кээде базар аралап баскыбыз келет. Анан эми маршруткаларга чыккыбыз келет. Анан такси менен эле жүрө бербейбиз да бизчи. Анан такси менен жүргөн десең азыркы замандын өзүнүн эмеси бар. Автобустарга чыксаң, кээ бир автобустарда говорящий программа бар. Алар жандырып коет, кээ бир өчүрүп коет. Ошол нерселер. Анан Аслымовканын жанындагы уңкур-чуңкурлар бар. Менин дагы терең чуңкурлар бар. Ал жака түшүп кеткен күндөр болду. Анан ошондорду шаар бийлиги карап койсо деп мен суранат элем. Биринчи Алладан гана болот баардык нерсечи. Анан пендеден жардам сурагым келбейт. Жок, сурагым келбейт. Коомчулук делем. Ошо мамлекет бизге үй берсе, ошо азыр биз квартирада турабыз ушул жердечи. Айына 8 миңден төлөйбүз. Анан негизи квартира, анан
ошондо деле азыркы ипотекага салынып аткан үйлөр ушундай бир жеңилдик менен бизге окшогондорго дагы карап койсо жакшы эле. Негизичи бизге окшогондор алгысы эле келет. Просто баягы зарайына төгүлгөн начальник взнос деп коет экен, ошосуна кыйналат. Анан кийин биз алган пособие, пенсиялар жетпейт ага. Бул өмүрдө чогулсак да жетпейт. Бирок биз азыр өзү көрбөгөндөр, майыптар менен үйлөнгөндөр көп. Ошондой адамдарга гана мамлекет үй берсе,